Нанотехнологиялар жанагы возобновляемый источник менен атом энергиясына да. Жаныбызда Кытай мамлекети 100 атом электростанциясын курганы жатат. Ошонун канчасын курдум, менде азыр точный данныйлар жок экен. Белоруссия куруп бүттү. Орусияда бар билесиздер. Мына жакында Казакстандан урматтуу президенти Такаева айтты, биз да курабыз деди. Өзбекстанда куруу проекттери башталды. Бул эми бир күндө эле курула турган нерсе эмес. Bir 50 жылдан 100 жылга чейин цикл бар. Бул атом станциясынын башынан аягына чейин куруп бүтүшкө. Ошондуктан биз кошуналарда аябай чоң мощностьтагы реакторларды курбасак дагы, малой мощности реакторларды куруу боюнча ниетти энергетика министри менен Росатома кол коюшту. Мунун үстүндө иштей беришибиз керек деп атам. Биздин ученыйлар, инженерлер даярдана бериш керек. Бүгүн болбосо эртең баары бир атом станциялары дүйнө жүзүнө тарайт да. Биз ошого даяр болушубуз керек.